Эмне үчүн Кудай Таала бизди бул дүйнөгө жаратты? Бул суроонун берүү себептер болду дейт. Аллах Таала бизди бул дүйнөгө жаратты, бизди сыноо үчүн. Адам түбөлүктүүлүккө жаралган. Бирок ошол түбөлүктүү бактылуулук жана бактысыздык адилеттүүлүк менен болуш керек. Ал адилеттүүлүк сыноо менен болот. Эгер сага мүмкүнчүлүк берип туруп, сага арам адалдын жолун айтып, акыйкат туура эместин жолун көрсөтүп берип туруп, сага сыноо берип туруп, андан кийин өзүңө туура эмес же туураны тандап алып, тозок бейиш боло турган болсоң, бул акыйкаттык болот. Адамдардын баарын бейишке киргизип койсо айтмак да, жакшыларчы, биз го жакшы элек, бул жамандар эмне кирип калды деген сөзчү. Эгерде бардыгын тозокко түшүрүп койсо, жамандар биз ылайык дейт эле, бирок жакшылар эмнеге түшүп калдык дейт эле, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн ар ким өзүнө тозок менен бейишин таап алыш үчүн Кудайым бул дүйнөгө сыноо үчүн жаратты. Биздин негизги максат жеш үчүн эмес, урматтуу бир тууганым, бактылуу жашап өлүш үчүн жаралдык.